Бүгінгі күнге алынған жаңалықтардың маанилүү делген чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Алмаш Бараталиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышыңыздар. Жалал Абад областынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Садырбек Качкынбаев 68 жашында дүйнө салды. Калыстыгы, адилеттүүлүгү, жөнөкөйлүгү, сабырдуулугу бардык сапаттары бар эле. Коопсуз шаар долбоору жакынкы күндөрдө республиканын башка аймактарында да өз ишин баштайт. Адистердин айтымында Жалал Абад шаарында учурдага карата даярдыктар жүргүзүлүүдө. Безопасность городдо тиги камералар орнотулуп, ар бир перекресткта баягы тартип менен туруп камералар турган болсо, айдоочулар өзү менен өзү эле тартипке келип калат. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында зордук, зомбулуктун жана жашы жете элек кыздарды турмушка узатуунун алдын алуу максатында семинар өткөрүлдү. Кыздарды, жаш кыздарды турмушка берүү болуп аткан эле ошонун алдын алып атабыз. Азыр дагы ошолор боюнча иш ар бир айылда жүргүзүп атабыз. Жалал Абад шаарынын Барпысейил көчөсүндө жайгашкан түнкү клубтун жанынан 26 жаштагы жигитти уртукмокко алган 2 бала колго түштү. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык окуя 9-сентябрь күнү болгон. Анда Базар Коргон районунун тургуну менен 22 жаштагы 2 баланын ортосунда пикир келишпестик жаралып, мушташ чыккан. Натыйжада Базар Коргондук жигит уртукмокко алынып, облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бул факты боюнча учурда кылмыш иши катталып, тергөөнүн жүрүшүндө окуяга тиешеси бар делип шектелген 2 жаран 10 сентябрда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Акыйкатчы Токон Мамытов жана Акыйкатчы институтунун карамагында түзүлгөн комиссия Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыр тарткан жергиликтүү тургундарды кабыл алып, окуя тууралуу маалыматтарын укту. Ага Удалаш бүгүн Койташ айылындагы окуяны иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын отурумунда болду. Ага Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, Асель Кудуранова, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдор чакырылгандыгы кабарланууда. Эске салсак, 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы айылындагы үйүндө аны кармоо операциясы учурунда УКМКнын бир кызматкери окко учуп курман болуп, 100гө жакын адам ар кандай жарааттар менен ооруканага кайрылган болчу. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин караган соттук отурум болду. Сот процессинин жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар Чотонов менен Текебаевга коюлган айыптоо корутундусун окуп берген соң, айыпталып жаткан саясатчылар менен алардын адвокаттары өз нааразычылыктарын билдиришти. Тараптардын жүйөсүн уккандан кийин жаңы келтирилген жагдайларды ырастап, четке кага турган кошумча күбөлөрдү чакырууну буйруп, соту 1-октябрга жылдырылды. Белгилей кетсек, Текебаев менен Чотонов 2017 орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде ар бири 8 жылдан эркинен ажыратылган болчу. Бул ортодо Жалал Абад облусу үчүн чоң жоготуу болду. Жалал Абад областынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Садырбек Качкынбаев 68 жашында дүйнө салды. Маркум 1951 жылы Сузак районунун Жалгыз Жаңга айылында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы жумушун 1975 жылы облустун Ала Бука районунан баштаган. Ал жерде 20 жылдан ашуун эмгектенген, андан кийин ар кайсы райондордо мамлекеттик иштерде иштеп, 2015 жылдан тарты облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп иштеп келе жаткан. Буга чейин маркум Садырбек Качкынбаевдин жасаган үлгүлүү иштери бааланып, мамлекеттик сыйлыктар жана даңк медали менен ыйгарылган. Садырбек Качкынбаев адамгерчилиги, жөнөкөйлүүлүгү, мамлекеттик ишин биринчи орунга койгону менен элдин эсинде калды. Бүгүн маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп, ага Качкынбаев менен иштешкен алыс жакындан келген саналаштары, жакын туугандары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Садырбек Качкынбаев эч кандай оору менен алып бурушпай, кечээ 11 сентябрда жүрөгү токтоп калган. Маркумдун артында 2 уул, 2 кызы калды. Geçen günü көп адам угуп, абдан күтүүсүз өткөнүнө аябай кайгырышты. Чындыгында аябай тың басып жүргөн. Баягындай белгиси жок эле ооруп атат деген нерсесин биз байкаган эмеспиз чындыгында. Тилекке каршы мына бүгүнкү акыркы зыйнатында турабыз. Узатуу сапарында карап турсам, бардык жактан таныган, билген саналаштары, жакындары, өт район шаарлардан, Ош областынан, жакынкы өт баягы айылдардан өт сыйлаган кишилер менен ушул жерде турушат. Узатабызды. Көбү келек. Эми бул кишинин айта кетсем, бардык жакшы сапаттары
абдан көп эле. Калыстыгы, адилеттүүлүгү, жөнөкөйлүгү, сабырдуулугу бардык сапаттары бар эле. Biz uqqandan keyin abdan kaygırdık. Sadirbek bu hizmatga çeyin en köp işlegen rayonu bu Alabuka rayonu. Men de Alabuka'da 5 yıl işlegemin. Menden keyin bu dağı 15 yılga aşıqıraaq işleptir. Alabukalıklar abdan jakşı Sadirbek'tin jasagan jumuştары жөнүндө ыраазычылыгын билдирип, абдан жакшы бул жөнүндө жакшы пикирлер, ойлору бар болгон. Анан ушул Жалал Абад облусуна ветерандар кеңешинин төрагасы болуп шайлангандан кийин бардык айтты, абдан жакшы болгон экен. Өзү ушуга татыктуу жигит эле, кайсы жерде иштебесин, иштеген жумуштардын бардыгы hareketçil, anan abdan taza iştөөчү жумуштардын бардыгы акыр аягына чейин иштеген жигит болчу деп. Ал эми Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын жамааты да маркум Садырбек Качкынбаевдин жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөт. Учурда коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычынын алкагында адамдын жүзүн таануу функциясы менен 800дөн ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн төрагалыгы астында өткөн жемкорлукка каршы кеңештин жаңы курамындагы жыйынында билдирди. Премьердин айтымында Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан көчө тилкелеринде жол кырсыктары 46,9% азайганы байкалган. Белгилей кетсе, коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген. Долбоорду Орусиялык Вега концерни ишке ашырып келет. Бул долбоор бир эле Бишкек шаары жана Чүй областы менен чектелип калбастан жакынкы күндөрдө республиканын башка аймактарында да өз ишин баштайт. Адистердин айтымында Жалал Абад шаарында учурда ага карата даярдыктар жүргүзүлүүдө. Эгер аталган проект иш жүзүнө ашып калса, тийиштүү кызматтардын иши жеңилдеп, айдоочулардын жоопкерчилиги күчөмөк. Май кызматкерлери турган жер боло турган болсо гана эрежени сакташып, ошол май кызматкерлери өткөндөн кийин эле кайра ушул баягы жол эрежесин бузган фактылар аябай көп. Эгерде ошо безопасный городдо тиги камералар орнотулуп, ар бир перекрестокто баягы тартип менен туруп камералар турган болсо, айдоочулар өзү менен өзү эле тартипке келип калат. Себеп дегенде бул контакт алып барбайт, сүйлөшүү деген жол мындай бир нерселер болбойт. Ошол себептен баягы штраф төлөп калбайын деген ойдо, бул тартипке келет деген ойдомун. Белгилей кетсек, өстөбүздөгү жылдын 8 айында область аймагында 356 жол транспорт кырсыгы катталып, андан 66 адам каза тапкан. Акыркы учурларда айдоочулардын кайдыгерлигинен жол транспорт кырсыктары катталып келет. Барынан да андан жабыркаган мектеп окуучулары да жок эмес. Мына ушундай кырсыктарды алдын алууда учурда билим берүү мекемелери жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлери менен биргеликте атайын иш-чараларды өткөрүшүүдө. Бул жолу мындай иш-чара Жалал Абад шаарында болуп, ага мектеп окуучулары коомчулук арасында өздөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Айдоочулардан аябай коркобуз. Мектепке келип атканда аябай так болушубуз керек. Анткени мындай өзүңө катуу карабасаң, сени бир маалда эле сүзүп кетиши мүмкүн да. Каладагы номер 1 Бабкин атындагы мектеп гимназиясынын 9-классынын окуучусу Диана Абдрашева бүгүнкү иш-чаранын активдүү катышуучусу. Акыркы күндөрү айдоочулардан кооптонгон окуучу мүмкүн ушул иш-чара унааны зымырата айдаган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтөр деген ойду карманып келет. Азыркы айдоочулар жол эрежелерин эч сактабайт. Көп эле мындай кызыл жанганда деле, зелен жанганда деле мындай өтүп кете беришет да. Мында анча деле көңүл бурбайт буларга. Ошон үчүн биз азыр мондай баракчаларды таркатып атабыз. Буларды биз азыр айдоочуларга беребиз жана алар окуп берип өзүнүн оюн айтышат. Биз буну чоң үмүт менен аткарып жатабыз. Чоң класстын окуучулары бул жолу түшүндүрүү иштерин башталгыч класстын балдарына жолдон өтүү эрежелерин үйрөтүү менен башташты. Мындан сырткары жаш инспекторлор айдоочуларга жол транспорт кырсыктарынын алдын алууга багытталган атайын баракчаларды таркатышты. Иш-чаранын жүрүшүндө болсо чоң адамдарды жоопкерчиликке чакырган балдарга өз ыраазычылыктарын билдиргендер да болду. Тилекке каршы тескерисинче ага кайдыгер карагандар да четинен чыкты. Здравствуйте, юный инспектор дорожного движения Оренбек Омиргидов. Пожалуйста, соблюдайте правила и прочитайте.
азыр окуучулар менен биринчи класстын окуучулары менен жолдо жүрүүнү эрежеси эмеден пешеходдон өткөрүү үчүн практика эмелерди өткөрдүк, иштерди. Андан кийин айдоочуларга каттарды бердик. Жолдо жүрүүнүн эрежеси боюнча пешеходдорго каттарды бердик. Бир мисал Жалал Абад шаарын эле алып карап көрө турган болсок, кеченки ошо жаш балдардын эскертүүлөрүнө, баягы тура эмес жайдан өтүп бараткан, баягы бизде жаңгырылган подземкадан өтпөстөн жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө жаш балдардын эскертүүлөрү чоң адамдарга бир аз таасирдүүрөөк болсо керек деп ойлойбуз. Окуучулардын катышуусунда өткөн акциялар кезегинде канчалык деңгээлде жол кырсыктарын алдын алууга өбөлгө түзөт. Же дале болсо баары кайрадан эле. Өзүм билем өтүгүмдү төргөй элем болуп, жол эрежелерин бузган көнүмүш адаттар кайталанабы, аны да болсо албетте убакыт көрсөтөт. Эң башкысы ар бир айдоочу өз унаасына олтуруп жатып, ушул келечек ээлеринин коомчулук үчүн жан күйдүрүп айткан эскертүүлөрүн эстен чыгарбаса болгону. Айдоочу үйүңдө ата-энең балдарын күтүп турат. Абайла. Айдоочу бизонун өлүмүнө себепчи болуу. Абайла. Айдоочу өзүңө сак, эрежеге так бол. Улкан Кожоева, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Мындан ары билим берүү жана илим министрлигин Каныбек Исаков жетектейт. Бүгүн өкмөт башчы жаңы дайындалган министрди борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырды. Бул иш-чарада сөз сүйлөгөн премьер аталган тармакта маанилүү реформаларды ишке ашырыш үчүн маалыматтык коммуникациялык технологияларды киргизүү жана билим берүү инвестиция салууну күчөтүү зарыл экендигин айтты. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбековдун 11 сентябрдагы буйругуна ылайык 2011 жылдан бери Ошмунун ректору болуп иштеп келген Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында зордук, зомбулуктун жана жашы жетелек кыздарды турмушка узатуунун алдын алуу максатында семинар өткөрүлдү. Иш-чара Атабеков айыл аймагындагы аялдар кеңеши тарабынан уюштурулган. Ага райондогу бардык аялдар кеңешинин төрайымдары жана жергиликтүү жетекчилер катышышты. Толугураак кийинки сюжетте. Акыркы учурларда жаш балдарды кордогон, секелектерди зордуктаган учурлар көп катталууда. Мунун себебин ата-энелер балдарын туугандарына калтырып, жан багуу, акча табуу айласы менен тышкы жана ички миграцияга чыгып, балдар көзөмөлсүз калып кеткендиги менен байланыштырат. Ага далил ынтымак балдар бакчасы. Бул жайда учурда 235 бала тарбияланат. Мунун арасында 15 баланын ата-энеси сырткы миграцияда. Бакча жетекчилигинин айтымында, азыркы техника өнүккөн үчүн ата-энелер алыста болсо да кол телефон аркылуу балдары менен тынымсыз көрүшүп сүйлөшүп турат. Бүгүнкү семинардагы мына ушундай наристелердин зордук, зомбулуктан алыс кылуу максатында уюштурулган. Ата-энеси Россияга кеткен, ошондой балдар бар, ата-энесинин, таятасынын колунда жашайт. Барып абаралабыз, ошолордан үйүнө барабыз, кандай жашап атат, кандай карашып атат балдарына. Жакшы карашып атат, биз дагы садиктен жардам беребиз аларга, жакшы карайбыз балдарды бардыгына. Ата-энеси менен сүйлөшүп турабыз. Кыргызстанда жашы жетелек кыздарды турмушка узатуудагы тыйылбай келаткан көрүнүштөрдүн бири. Айрыкча бул көрүнүш айыл жергесинде күч алган. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында аймакта атайын кесиптик борбор да ачылган. Ата-энелери 10 классты бүтпөй эле, 9 же 11 классты бүткөндөн кийин эле күйөөгө беришти ордуна биздин ошо окуу борборду немесине документтары менен алып келсе, ушу кыздарыбызды биз бардыгыны мына келечекте турмушту жакшы бир жетелеп кете турган, үй бүлөсүнө жакшы бир кийим тиге турган, үй бүлөсүнө биринчи жардамды бере турган, жана тамак аштарды, ширин тамак аштарды пышырып, үй бүлөсүнө жакшы жетектеп кете турган аял даярдоо максатында ачканбыз. Борбор айылдагы жумушсуз кыз келиндерди кесипке үйрөтүп, жаш кыздарды эрте турмушка чыгуусунун алдын алуу максатында ачылган. Борбордо мындагылар 5 кесип боюнча билим алышат. Бул жерди аяктагандан кийин атайын сертификаттар да берилет. Мен чоң окууга кире албаганга байланыштуу ошо курска окууга келдим. Бул жерде Кудай кааласа окууду бүтүп, аптекада иштеш ниетим бар. Биздин кызыбыз 15 чыкты. Кудай кааласа жакшы биле болуп кетет.
Өлкө аймагында кыздарды эрте турмушка узатуу боюнча Талас, Чүй областарында көрсөткүчтөр жогору. Алардан кийинки орунда Жалал Абад областы турат. 18-19 жашка чыга элек кыздардын төрөсү келечек мундун алсыз, ден соолугу начар болуп төрөлүүсүн шарттайт. Көпчүлүк чет өлкөдө иштеп жүргөн ата-энелер Кыргызстанда кароосуз калган кыздарын тез тындыруу максатында эртеле күйөөгө берүүдө. Мына ошондуктан аялдар кеңеши коомдогу терс көрүнүштөрдүн алдын алууну максат коюшкан. Kızlarda, жаш kızlar turmuşka берүү болуп аткан эле ошону алдын алып атабыз. Азыр дагы ошолор боюнча иш ар бир айылда жүргүзүп атабыз. Быйыл айыл өкмөт боюнча бүгүн ошол семинар болуп атат. Ошону алдын алып, жаш кыздарды турмушка бергенде кыйналып калат, ошонусун көрсөтөлүк деп. Жалал Абад областында ушул жылдын 8 айында 98 кылмыш иши катталган болсо, анын ичинен 9-у гана тергелип жатат. Калгандары тосмо арыздын негизинде токтотулган. Көптөр мындай көрүнүштү коом ичиндеги социалдык көйгөйлөрдөн улам чыгып жатканын айтышса, айрымдар балдар укугуна коомчулукта кайдыгер мамиленин күчөп келаткандыгын жүйө келтиришет. Жаңылай Болотбекова, Баяман Тургуналиев, Сузак району. Жалбот облустук биргелешкен клиникалык ооруканасынын жаңы имаратынын курулушуна капсула салынды. Ага саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова катышты. Айтымдарында оорукананын имараты эскирип калгандыгына байланыштуу жаңы имаратты куруу зарылчылыгы келип чыгууда. Толугу менен кийинки материалда. Облустук клиникалык оорукананын жаңы имаратын курулушуна капсула салынды. Ага катышкан саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев элди жеринен толук медициналык жардам көрсөтүүгө аракеттер болуп жаткандыгын айтты. Бул иштер Дени сак адам өнүккөн өлкө деген мамлекеттик программа алкагында болуп жаткандыгын белгиледи. Биздин саламат сактоого президент тарабынан аябай көп көңүл бурулуп атат. Өкмөт башчысы, премьер-министрден да аябай көп көңүл бизге да баягы тапшырмаларды берип, ушул тармакты бир жакшы деңгээлге көтөрөлүк деген чоң эмелерибиз бар, талаптар бар, иш пландарыбыз бар. Ошону аткарганга азыр мына иштер болуп атат да. Оорукана имаратын куруу демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова көтөргөн. Курулушу башталган ооруканага мамлекеттик казынадан 77 миллион сом бөлүнмөй болгон. Муну менен 2020 жылдын күз айларында 2 кабаттуу 100 орундуу оорукана пайдаланууга берилмекчи. Тез аранын ичинде бүтүш керек. Эмне дегенде Жалал Абад областында больницанын абалы абдан начар. Бүт бар жокторго, райондорго караганда дагы акыбалы начар абдан. 100 жыл, 110 жыл мурун курулган имараттар азыр мына терапия, неврология бүт өзүңөр билесиңер, акыбалы ошондойго келип калган. Ишке түшсө, бул да биздин элге түзүлгөн шарт деп ойлойм. Жылдан жылга аймактарга көп тармактуу ооруканаларды куруу планда бар. Медицина кызматкерлеринин иштөөсүнө шарт түзүп, оорулууларга кызмат көрсөтүүнү жакшыртууну максаттап. Жалал Абадка ушу быйылғы эмдиги жылы жакшы автопоезд келет, мобильный. Азыр түштүккө бир автопоезд, түндүккө бир автопоезд болуп атат. Мына ошол как раз Жалал Абад областтык аймак оорукананын астында болот. Ал жерлерге барып, 4 машинеде турган, анын ичинде флюораппарат, стоматологический эмелер, жабдыктар, гинекология жабдыктары, көз дизилдөө жабдыктары менен 4 машина элди кыдырганга мүмкүнчүлүк болот. Мына азыр анын бүт документ мыйзам чегинде бүттү. Мына договорлор азыр түзүлүп, тендер билсе, мына ошондой нерселер. Негизи азыркы биздин максат ушу элди жеринен баягы толук кандуу медициналык кызматтарды жеткизүү. Кошумчалай кетсек, Ош, Баткен облустарында жаңы оорукананын имараттары бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал эми Жалал Абадта тез жардам бөлүмү Немец өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган. Ал жерде заманбап эл аралык деңгээлде тез жардам көрсөтүлмөй болгон. Азыркы тапта жабдыктар менен толукталып жатканы адистер тарабынан айтылды. Бактыгүл Тешебаева, Бекмурат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышабаңыздар.